Бактысыз адамдын 5 белгisi бар дейт. Биринчиси жүрөгү таш болуп калганда. Экинчиси көзүнөн такыр жаш чыкпайт экен. Аяттарды угат, хадистерди угат, маселелерди угуп, бирок бир дагы жолу ыйлаган эмес экен да. Бир дагы жолу жүрөгү сезгенип, мындай Кудайдан коркуу деген сезим болбойт экен. Үчүнчүсү, жанакы адам эч кимден эчтекеден уялбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: уялуу бул ыймандан деген да. Эгер уялбаса, демек ал адамдын ыйманында өтө чоң кемчилдик бар дегени да. Төртүнчүсү, ушунчалык байлыкка кызыкат, ушунчалык байлыктын артынан кубат, эч качан каниет кылбайт. Болсо дагы болсун деп дүйнөгө кул болуп калган. Бешинчиси, ушунчалык узун ой максаттарды коёт, ошол ой максаттардын артынан акыретин да унутуп калат экен да. Мусулман адам эртең бармынбы, жокмунбу? Керек болсо 1 сааттан кийин бармынбы же жокмунбу? Узун ой максаттардын ордуна